Казакстандын Алматы шаарында Медеу жана Көктөбө деген эң кооз жайларына сапар алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Easy Travel агенттигинин негиздөөчүсү Махабат эже менен биргеликте Алматынын эң кооз деген жерин сиздерге көргөзүүгө даярбыз. Махабат эже, азыр биз эмнелерди көргөзүп беребиз? Медеуда жаңы спорт комплекстер жайгашкан. Биякта Алматынын ар бир тургуну келип, выходной күндөрү келип, өздөрүнүн досуг деп коет, отдыхты өткөзүшөт, лыжа тебишет, коньки тебишет, өйдө басканда Чымбулакка чейин жетсе болот. Жерден азыр ушул көрүнүш дагы укмуштуудай кооз болуп турган кезде, демек жөө бассак дагы жетебиз. Негизи жөө баскан жакшы да, бул табияттын койнунда жөө басып пеший поход деп коет, ошондой кылсак абдан сонун болот. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, бир гана сиздер үчүн Neo TV телеканалы Алматынын эң кооз деген жерин көргөзүп берүүгө даяр. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда болот. Медеу Бийик Тоо капчыгайында жайгашкан спорттук комплексте 1972 жылы курулган. Ал деңиз деңгээлинен 1691 метр бийиктикте. Казакстандын түштүк бөлүгү болуп саналган Алматыга жакын жерде орун алган. Медеу кышкы спортторго ылайыкташтырылган эң ири муз аянту бар жай болуп саналат. Көлөмү боюнча 10,5 километр квадратты түзгөн бул жер туристтерди кызыктырган жайлардын катарында. Аябай жагатат. Биз ошол биринчи жолу ушинтип эс алганы, атайын максат коюп, максаттуу түрдө келип атабыз, эс алганы. Бир күн болсо дагы биз мындай жакшы эмеде калып атабыз да, кыдырыш керек экен, эс алыш керек экен. Бир күн болсо дагы бизге бул жетиштүү болот экен да, кыдырып, мындай эс алганга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Алтынбек байке экөөбүз азыр Алматыдагы Көктөбө деген жерине кетип жатабыз. Буйруса жетейин деп калдык. Ал жакта дагы кызыктуу жерлер, кызыктуу оюндар бар деп жатышат. Буйруса алдыда көргөзүп беребиз. Сиз үчүн да кызык болуп жатабы? Алматыда эң кооз, эң сонун жерлерди көрүп келдик буйруса. Азыр птичий полетто орусча айтканда кетип бартабыз. Абдан кооз. 1200 метр деңиз деңгээлинен бийиктикте жайгашкан Көктөбө жери эс алууга ыңгайлаштырылып курулган. Асма жол аркылуу жүргүнчүлөрдү ташыган бул жер 1967 жылы салынган. Узундугу 1720 метрди түзгөн бул тоого Республика сарайынан 6 мүнөттө жете аласыздар. Бул мүнөттөр ичинде Алматыны үстүнөн кароого чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Көрүнүсө жеме, оштагы аттракциондар, достор менен кеп убакыт өткөзөбүз чагыз. Сонусу менен. Көктөбөнүн бардык жери жакты мага, кооздугу аябагандай сонун экен. Сөз жок, кооздугуна дагы келип турганга даярбыз. Көктөбө ар кандай экстремалдуу оюндары менен туристтерди жана жергиликтүү тургундарды кызыктырып турат. Ушундай өзгөчө кооз жерлерди көрүү менен биздин Алматы шаарына болгон саякатыбыз аяктады. Биз менен бүгүн болгон саякатчыларга жана телекөрүүчүлөргө абдан ыраазычылык билдиребиз. Саякаттагыла биринчиден өзүңөрдүн мекениңерди белгиле, обязательно Кыргызстандын бүт кооз жерлерин, бүт элдер келип ошого зар болуп көрүп аткан жерлерин көрүп кетиңиздер. Биз менен саякаттагыла. Чоң ыраазычылык, силерге да чоң рахмат. Ийгилик болсун. Чоң рахмат. Мир Абдылдаева, Алтынбек Кубанычбеков, Neo TV.